Саламатсызбы, эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписация кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Парламент Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратууга макул болду. Жогорку кеңеш 27 июндагы жалпы жыйынында Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратууну колдоду. Ага депутаттардын 103-ü макул болуп, 6-ы каршы добуш беришти. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов баяндама жасап, ал жогорку кеңештин 2019 жылдын 20 июндагы Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевди статусунан ажыратуу үчүн күнөө коюу жөнүндө токтомунда көрсөтүлгөн айыптоолор боюнча төмөнкү корутундага келгенин белгиледи. Алар: биринчи, бардык бийлик бутактарын өз кызыкчылыгында колдонуу, уюшкан кылмыштуу топ түзүү, анын режимине каршы чыккан жогорку кеңештин депутаттарын, судьяларды, ошондой эле журналисттер менен ЖМКнын өкүлдөрүн куугунтуктоо жана репрессиялоо деген күнөө коюу боюнча сот органдарын жогорудагы чечимдер кызыктар тараптардын арыздары негизинде жана жаңы ачылган жагдайлар боюнча бузулган учурда, ошондой эле укук коргоо көзөмөлдөө жана сот органдарынын кызматкерлеринин аракеттеринде кандайдыр бир кылмыштын курамы бар экендиги аныкталып, буга экс-президент Атамбаевдин катыштыгы такталган шартта гана ага күнөө коюу маселеси каралууга жатат. Экинчи, Ала Мүдүн районундагы Кой Таш айылындагы жер тилкесин мыйзамсыз ээлеп алуу жана пайдаланууга багытталган экс-президент Атамбаевдин КРдин президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Үчүнчү, Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга кийлигишүү боюнча КРдин экс-президенти Атамбаевдин КРдин президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 2-бөлүгүндө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал КРдин Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Төртүнчү, мыйзамсыз баюуга багытталган Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин КРдин президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде КРдин Жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал КРдин Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Бишкек ТЭЦ-ын модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашырууда коррупциялык фактыларга катыштыгы боюнча КРдин экс-президенти Атамбаевдин КРдин президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде КРдин Жазык кодексинин 319 беренесинин 2-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал КРдин Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Алтынчы, Бишкек ТЭЦ-ине көмүр жеткирүү маселелерине мыйзамсыз кийлигишүү боюнча КРдин экс-президенти Атамбаевдин КРдин президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде КРдин Жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал КРдин Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Өткүрбек Жамшитов депутаттык комиссия тарабынан белгиленген айыптардын дээрлик бардыгында мыйзам бузуунун белгилери бар экенин айтты. Ал арада Атамбаев кыргыз элине кайрылуу таратты. Урматтуу мекендештер, сиздер учурда жогорку кеңеште эмне болуп жатканын көрүп турасыздар. Эл чындыкты укпасын деп Сооронбай Жээнбеков менин үнүмдү басыш үчүн бүт аракетин жасап жатат. Бул максатка жетишүү үчүн мамлекеттик органдардын бүткүл ресурсу иштеп жатат. Буга мурдакы ыплас коррупциялык иштери менен белгилүү болгон эң эле ыплас саясатчылар тартылган. Кадыреси адептин чегинен чыккан маалыматтык технологиялар пайдаланылууда. Мен мурда бул оюнга катышпай турганымды билдиргенмин. Жоопкерчиликтен корккон жерим жок, бирок тарыхтын алдында Жээнбековдор кылып жаткан мыйзамсыздыкты легалдаштырууга акым жок. Кылмыш иштери ушактарга жана ойдон чыгарылган ыплас нерселерге негизделиши мүмкүн экен эч качан ойлогон эмес элем. Башкы прокурордун жагалданып, мындай жөөлгөн калжыракты бир күндүн ичинде мыйзамдаштырып берери оюма да келбептир. Бул биринчиден. Экинчиден, мени парламентке эч ким чакырган эмес, анткени чындыктан коркушат. Өзүлөрүнүн баардык арам иштерин бул суу жүрөктөр бетбактык менен тымызын жасап көнүшкөн. Бажыдагы чектен чыккан коррупциянын бетин ачкан Кубан Кулматов менен Сапар Исаковду да ушундай эле коркоктук жана кара санатайлык менен камап салышкан. Мага тагылып жаткан айыптоолордун маңызына келсек, мен дагы бир жолу кайталайм. Мунун баары түккө турбаган былжырагайын кептер. Мисалы, прокуратура менин бизнес өнөгүм катары көрсөтүүгө аракеттенип жаткан ошол эле Субихи Пархатин алалы. Бул 2017 жылдын жайында Сооронбай Жээнбеков мага тааныштырган АК Инвесттин башчысы Хабибулла Абдыкадырдын сунушу менен менин мурдагы компанияларымдын бирин сатып алган адам.
Жээнбеков мага Хабибулланы Кытайдан келген таанымал ишкер деп тааныштырган. Ошондуктан АК Инвесттин ээлери жөнүндө бул компаниянын Кыргызстандын аймагындагы ишкер долбоорлорго катышуусу, алган лицензиялары жана алардын Матраимовдор менен болгон байланыштары жөнүндө Сооронбай Жээнбековден сураш керек. Артыкбаев менен Атахановдун мага каршы берген көрсөтмөлөрү да кысым астында алынганын ачык айкын көрүнүп турат. Бул тергөө менен келишимге келүү эмес, өз ыйманына камчы чапкандык. Ыйман деле буларда калбаган окшойт. Убагы келгенде Батукаевдин иши боюнча болгон чындыкты Батукаев өзү жигитчесинен айтып берет деп ойлойм. Аны бошотуу боюнча афераны кимдер ойлоп тапканы, ага рак менен оорулуу, жакында өлөт деген документтерди ким даярдаганы жана бул жардам үчүн кимдер канча акча алганы жөнүндө ачык айтса болмок. Мен ошондой эле бул маселе боюнча Россия президенти урматтуу Владимир Путин да өз сөзүн айтаарына ишенем. Анткени мен андан Батукаевди кайрадан Кыргызстанга кайтаруу жөнүндө ОЗК да, кат түрүндө да далай жолу сурангам. Мен өзүмдүн президенттик мөөнөтүмдүн акыркы күнүнө чейин Батукаев кайра Кыргызстанга өткөрүлүп берилет деп ишенгенмин. Бүгүн бул фактылар туурасында кыргыз бийлиги унчукпай жатат. Мен эмне иштерди аткарсам, анын баарын Кыргызстандын эли үчүн жасагам. Болгон күч аракетимди биздин жаш мамлекеттин көз карандысыздыгын бекемдөөгө, элдин турмушун жакшыртууга жумшагам. Сооронбай Жээнбеков көлдөй болуп мемиреп тыныч жаткан элди көздөй мыйзамсыздыктын, зөөкүрлүктүн кара ташын ыргытта. Эми бул көлдөн көтөрүлгөн толкун Жээнбековдун өзүн да, анын түрү суук үй бүлөлүк кландык режимин да шыпырып кетери анык. Экономикада жана социалдык чөйрөдө эч кандай оң жылыштар болбой, мамлекеттик башкаруу шал абалга кептелип турган азыркы кырдаалда бул толкунду эч ким токтото албайт. Экс-президентти кол тийбестиктен ажыратууну караган депутаттык комиссия буга чейин Пархати аттуу адам форумду Атамбаевден 54 миллион сомго сатып алганын тактаганын билдирген. Коомдук ишмер Эдил Байсалов өткөн жылы иликтөөсүндө Субихи Пархати уйгур улутундагы кара балталык жигит экенин ырастаган. Бирок Алмазбек Атамбаев кайрылуусунда Субихи Пархати аттуу адам менен байланышы тууралуу кепти четке кагууда. Бул 2017 жылдын жайында Сооронбай Жээнбеков мага тааныштырган АК Инвесттин башчысы Хабибулла Абдыкадырдын сунушу менен менин мурдагы компанияларымдын бирин сатып алган адам. Жээнбеков мага Хабибулланы Кытайдан келген таанымал ишкер деп тааныштырган. Ошондуктан АК Инвесттин ээлери жөнүндө бул компаниянын Кыргызстан аймагындагы ишкер долбоорлорго катышуусу, алган лицензиялары жана алардын Матраимовдор менен болгон байланыштары жөнүндө Сооронбай Жээнбековдон сураш керек деген кайрылуусунда. Азырынча президент Сооронбай Жээнбековдун администрациясы Атамбаевдин штабынын билдирүүсүнө жооп кайтарып же комментарий бере элек. Ал арада мурдагы президенттин элдик штаб түзгөнү айрым саясатчылардын сынына кабылды. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев мурдагы президенттин бул кадамын коркоктук катары баалады. Эгерде Атамбаев чын эле күнөөсүз болсо, партиянын төрагалыгынан кетмек эмес. Мен коркпойм, менин кол тийбестигимди ажырата бергиле, актыгымды далилдеп берем демек. Ал коркуп дароо эле партиянын төрагалыгын өткөрүп берип, кол тийбестик макамга ээ болуп турайын деген аракет болду. Эми болсо мыйзамсыз кадамдарга барып, элди топтоп, элдин артына жашынып жатат, деди Исаев. Алмазбек Атамбаев экс-президенттер тууралуу жаңы мыйзам күчүнө киргенине байланыштуу 25 майда Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагалыгынан жана курамынан кеткен. Экс-президент мындан тышкары партиянын саясий кеңешин жетектөөдөн да баш тарткан. Кыргыз Республикасынын президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документке президент Сооронбай Жээнбеков 15 майда кол койгон. Аталган мыйзамга ылайык мурдагы мамлекет жетекчилерине саясий иштер менен алектенүүгө, саясий партияларды жетектөөгө тыюу салынган. Атамбаевдин Апрель телеканалы шаршембиде саясий туткундарды колдоо телемарафонун уюштурду. Жогорку кеңеште Атамбаевди жоопко тартыш үчүн аны кол тийбестик макамынан ажыратуу маселесин караган комиссия 13 июнда түзүлүп, 18 июнда корутунду чыгарган. Депутаттык комиссиянын корутундусу 20 июнда парламентте жактырылып, башкы прокуратурага жиберилген. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевга коюлган 6 дооматтын 5-өнүн негиздүү деп тапкан. Ошентип саясий айдыңда экс-президенттин кол тийбестигине байланышкан маселе коомчулуктун назарында кызуу талкууланып турат. Атамбаев экс-президенттин кол тийбестиги боюнча маселе көтөрүлгөнү, бардык ресурсун колдонуп бийликти сындаганын күчөттү. Айрым серепчилер Атамбаевдин акыркы кайрылуусуна көңүл буруп, Батукаев маселесинде Орусиянын президенти Владимир Путинди аралаштырып жатканын ар кандай талдашууда. Саясат талдоочу Турат Акимов Крим төбөлдүн бошотулушуна Орусиянын бийлик өкүлдөрүнүн байланышы болушу мүмкүн экенин божомолдойт. Бирок анын баамында азыр Атамбаев менен Жээнбековдун тирешине Орусия ачык аралашпайт.
Азыр реакцияны Москвадан күтүш керек. Алардын басма сөз кызматы тышкы иштер министри бар. Путин үн катпаса да Песков айтса керек, албетте алар ачыкка чыгарбайт. Бул жактагы Путиндин адамы же тышкы иштер министри өз өлкөңөрдү башкаргыла түшүнүксүз билдирүү тараткан уят десе керек. Ал эми легендар улуу парламенттин мүчөсү Жамин Акималиев өлкөдө саясий күчтөрдүн тиреши болуп турганын мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт. Бирок Акималиевдин баамында экс-президент менен азыркы бийлик саясий эрежелерден тышкары ар кандай кооптуу жагдайларды эске албай жатышат. Ал тараптарды сабырдуулукка чакырды. Элди курал катары пайдаланып, өзүмдү сактап калам деген экс-президенттин позициясы жакпай турат. Ал эми бийлик тез арада эмес, мыйзам чегинде жоопко тартууну ойлонушу керек. Бийлик бул маселени таразага салып, ойлонуп чечим чыгарышы керек. Эки адамдын жеке таарынычынын таасири менен коомдук саясий абал курчуп кетсе, ким жооп берет? Мен аларды сабырдуулукка чакырам. Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары анын Кой Таштагы үйүндө 22-июнда да чогулган. Анда экс-президент Чүй облусунун тургундары аны коргойбуз деп келип жатканын, керек болсо өзү курал менен коргоноорун билдирген. 25-июнда Чүйдүн Кой Таш айылында Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин штабы түзүлгөн жана ошол жерде журналисттер үчүн басма сөз борбору уюштурган болчу. Экс-президенттин Кой Таштагы үйүнүн короосуна кире бериш жакта бир нече бетон тосмо турат. Ошондой эле эки жерде шагыл аралаш таш төгүлүп, үстө чөп менен жабылып турганын көрүүгө болот. Атамбаевдин үйүндө түзүлгөн элдик штабтын өкүлдөрү бул таш курулуш иштерине керектелерин Азаттыкка билдиришти. Ошондой эле бүгүн мурдагы президенттин үйүнүн жанына анын тарапкерлери 4 бозу тигишти. Жогорку кеңеш бир нече иш боюнча Атамбаевдин шектенүүгө негиз бар деп эсептегендиктен ушул күндөрү анын кол тийбестигин алууга аракет кылып жатат. Жанарбек Акаев: Атамбаевдин ишинде күч органдары кантыксыз иштеши керек. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев парламенттин жыйынында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ишинде күч органдары кантыксыз иштеши керек экенин айтты. Бардык күч органдарын абдан кылдат иштөөгө, шашпоого жана кымындайда шек жаратууга негиз бербей иштөөгө чакырам. Анткени азыр шашып кетсек, кийин бир топ суроолор жаралышы мүмкүн. Бул иште эч кандай саясий боек, саясий атаандаштарга каршы иш болбош керек. Бир гана мыйзамдын, калыстыктын алкагында иш жүрүш керек. Ошол эле убакта экс-президент кандай чагымчылыктан алыс болуп, экс-президент деген макамга ылайык туруктуулукту башкы орунга коюш керек деп ойлойм.